Кутман кечиңиз менен телегөрүүчү, бул кеч эмес программасы, аны мен Сайфудин Мурзаев алып барам. Быйыл Токиодо өтүүчү жайкы Олимпиада оюндарына Кыргызстандан 17 спортчу, ал эми Паралимпиадага 1 атлет барат. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Олимпиадалык курамды аларча резиденциясында кабыл алып, анын капитаны Атабек Азизбековго мамлекеттик тууну тапшырды. Студиябыздын төрүндө Улуттук Олимпиада комитетинин башчы катчысы Саламат Эргежев, Олимпиадалык курамдын мүчөсү Каникей Кубанычбекова жана спортту өнүктүрүү жана анализдөө бөлүмүнүн башчысы Марат Аскарбеков. Студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле ушул Олимпиадага көрүлгөн даярдыктар тууралуу сөз баштайлы, андан ары улантабыз. Саламатсыздарбы? Өзүңүздөр айтып кеткендей, бизден 17 спортчубуз жолдомо алды. Спорттун 7 түрү боюнча даярдык азыр акыркы финалдык этапта. Бүт бардыгынын билеттери алынды, аккредитация өттү бардыгы. Бул Олимпиада өзгөчө Олимпиада болуп, 1 жылга жылып, анан пандемия учурунда өтүп атат. Атайын ушул ковид оорусунан атайын эрежелери бар. Ошол эрежелер сакталып, курама команданын бардыгы вакцинациядан өттү. Азыр атайын эреже чыгып, Токиого барардын алдында 7 күн биздин спортчуларыбыз, машыктыруучуларыбыз күнүгө ПЦР тесттерин алып өтүп жатышат. Күнүгө өтүшөт. Өзүнүн ар бир спорт боюнча учебно-тренировочный сборлору өтүп атат. Эми буюрса биринчи спортчуларыбыз 18 июлда Токиого жөнөшөт. Бул жолку Олимпиадага Кыргызстандан барып жаткан спортчулардын басым бөлүгү кайсы спорттун түрү боюнча барат? Өзү 17 спортчу 7 түрдөн, анын 9-осу күрөштөн, 3-өсү жеңил атлетикадан, калган спорттор бир-бирден бул оор атлетика, фехтование, ок атуу, сууда сүзүү. Жакшы. Каникей айым, сизди куттуктайбыз. Биринчиден ушул Олимпиадага лицензия утуп алышыңыз менен. Ушул Олимпиада бул спортчунун баягындай көксөгөн бир деңгээли десек болот. Ошол эле жоокер генерал болууну самагандай эле ар бир спортчу ошол Олимпиаданы утсам деп самайт. Сиз ошол дүйнөлүк масштабта эми Кыргызстандын намысын коргойсуз. Сизде ушул Олимпиаданын алдында кандай ойлор, мүддөөлөр болуп атат? Ошол менен бөлүшүп кетсеңиз. Негизи ок атуу спортуна 2010-жылы келген. Азыркы учурда 10-11 жыл уже болуп калыптыр. Жана ошондой эле сезимдер жөнүндө сурай кеттиңиз. Ар дайым ушул спортко келген учурдан баштап ата-энемдин эмгегин актаган, кыргыздын намысын сактаган мыкты кыргыздын кызы болуу деген максатым бар болчу. Азыркы учурда сезимдерим эң сонун. Элимдин, жеримдин атын чыгарам, кыргыздын желегин желбиретем деген эң сонун сезимдер менен Олимпиадага аттанып жатам. Буюрса. Буга чейинки баягындай кармаш мелдештер деп коелу. Ошондо баягы буга чейин ошол мелдештерде дүйнөгө атагы чыккан спортчуларды сиз артта калтырдыңыз да. Ошол атаандаштар жөнүндө да кыскача кыстыра кетсеңиз. Негизи күрөштө ар бир атаандашты айтып беришет, бирок биздин түрдө спортубуздун түрүндө атаандашыбыз абдан көп. Бирок ошондой эле ар бир күчтүү атаандаштарым жөнүндө айта кетсем, бул Кытайдан чыккан атаандашым Юселинг деген айым, Сербиядан чыккан атаандашым Ивана Максимович жана ошондой эле орус спортчулары. Мыкты орус айымдар, кумирим катары Любовь Галкина, мыкты олимпиадалык спортчу. Ушул ок атуунун бул өзгөчөлүгү тууралуу айта кетсеңиз. Ок атуу спортунун өзгөчөлүгү адамды убакытты үнөмдөөгө үйрөтөт жана ошондой эле адамды токтоо, сабырдуу кылып тарбиялайт десем жаңылышпайм. Жакшы. Марат мырза, ушул тапта биздин спортчулар буга чейин кандай этаптардан өтүп келди, кандай турнирлерден өтүп келди, ушул тапта кандай даярдыктар көрүлүп жатат?
Буга чейин биздин спортчулар өзүңүздөр билгендей Олимпиада оюндары негизи 2020-жылы өтмөк. Ошол пандемиялык шарттарга жараша 2021-жылы жылып калды. Биздин спортчулар ошо 2018-2019 жылдан бери ушул лицензиялык мелдештерге катышып, ошол эле дүйнө биринчиликтерине катышып, өздөрүнүн баягы спорттун кээ бирки түрлөрү, мына каныкейдин спорттун түрү катары өздөрүнүн балдарын чогулуп келишкен, упайларын. Кээ бирки биздин бөлөк күрөштүн түрлөрү боюнча спортчуларыбыз ошол чоң мелдештерге барып, ошол жерден атаандаштарын жеңип, анан ошол жерден лицензияларды жеңип алганга мүмкүнчүлүк алышты да. Анан ошол биздин спортчуларыбыз ушул бир жума калганга чейин, бүгүнкү күнгө чейин ушул биз күттүк, ар бир спортчунун баягы балдарын санап атышып, эл аралык федерациялар, эл аралык олимпиада комитети ушул бизге бир жума 10 күн болду, ушул убакта бизге акыркы лицензияларыбызды беришти да. Анан бүгүнкү күндө спортчулардын даярдыгы боюнча айта кетсек, бүгүнкү күндө спортчуларыбыз ар бири ошо окуу машыгуу жыйындарда өтүп жатат. Кээ бирки спортчулар ошо Бишкек шаарында, кээ бирки спортчуларыбыз Ысык Көл областында, башка мамлекетте жүргөн спортчуларыбыз бар, аларга болгон бүт шарттарды түзүп берип атабыз. Ошол эле учурда биз ушул карантиндик жана эрежелерди сакташ үчүн биз спортчуларды ушул окуу машыгуу өтүп жаткан жерлеринен ушул карантинди сактап, бөлөк иштери менен жана байланыштарын тоскоол кылып, ушундай шарттар менен даярдап жатабыз да. Андан тышкары жана Саламат байке айтып кеткендей, ушул ар бир спортчунун өзүнүн ошо эл аралык олимпиада комитетинин тапшырмасы менен ар бир спортчуга ошол мобилдик тиркеме жүктөп берилген. Ошол мобилдик тиркемеге спортчулар ар бир өзүнүн ден соолугун күн сайын ошол жака жиберип турушат. 7 күн калганда учарга күн сайын ошол ПЦР'лерди тапшырат. Ал шарттардын бүт баарын биз түзүп бердик. Буюрса ушул жакшы спортчуларыбызды жакшы даярдакта, ошол оору сыркоодон алыс кылып, ошол жакшы буюрса олимпиадага алып барып келебиз деп шарт түзүп жатабыз. Жакшы, Саламат мырза, айтсаңыз, буга чейин биздин улуттук футбол боюнча улуттук курама команда ошол эле Япония өлкөсүнө барып, айрым спортчулардан тесттен коронавируска шектелип, оюн талаасына чыкпай калды. Бул жолу ушундай мүчүлчүктөр кетпейби? Эми эрежелер абдан татаал. Бул эми пандемияга байланыштуу. Биздин спортчулар вакцинация алышты. Бүт курама команда Олимпиада Токиодо болгон бүт курама команданын мүчөлөрү вакцинация алышты. Андан тышкары күнүгө Олимпийская деревня деп коет, биз жашаган жер. Ал жерден баардыгыбыз күнүгө ПЦР тест тапшырабыз. Эми сак болдукко деп эле ойлоп, көптөр изоляцияда жүрүштү. Бардык спортсмендер изоляцияда. Эми андан коронавирустан алыс эле болобузго деп ишенип атабыз. Жакшы, эми бул кийим улуттук курамдын кийимине токтоло кетсек, бул жерде биз көрүп тургандай сакура түшүрүптөр, анан биздин өзүбүздүн дагы кештелерибиз, оюнболорубуз турат. Ошол боюнча кеңирээк айтып берсеңиздер. Бул жерде Марат мырза кийип турган ачылыш аземине парадный форма деп коет. Бул ачылыш аземине гана кийилет. Бул жерде биздин 2012-жылдан берки партнерубуз Дом моды Дилбар деп алар тигип беришти. Бунун концепциясы эми бир жагынан биздин улуттук орнаменттерибиз, бир жагынан япониялык культуранын, Япониянын салттарын, эрежелерин сактап келген алардын символдору. Өзү Япон мамлекети, Япон эли бир уникалдуу өзгөчө мамлекеттердин бири. Алар башка мамлекеттердин культурасын, салтын сыйлайт, өзүнүн салтын, культурасын сыйлайт. Бул Олимпиада 2020-жылы болмок. Бирок пандемияга карата бир жылга жылды. Анан акыркы айларга чейин биз көп суроолор болду, Олимпиада болобу, болбойбу деп. Бирок ошол пандемияга карабастан Япония Токио шаарында жанакындай өзгөчө кырдаал болуп турганына карабастан Япон эли, Япон мамлекети Олимпиаданы өткөрмөк болду. Бүт дүйнө жүзүндөгү спортчулар 4-5 жылдан бери даярданып келип, эми Олимпиада болбой калабы деген ойлор менен алек болуп сарсанаа болуп жүрүшкөн. Ага карабастан Токио болот. Япон эли өткөрүп атат. Ушул чечимге
Биз абдан ыраазыбыз Япон мамлекетине, Япон элине. Эми ошол терең урматтоо менен бир жагынан биздин символдорубуз, бир жагынан Япониянын символдору. Бул ошол Кыргызстан менен Япониянын достук, биримдиги деген бир дизайн маани менен чыгардык. Муну даярдоодо кандайдыр бир буга чейин атайын дизайн даярдалып бир канча бир этаптан өтсө керек бул форма. Эми Дилбар деген Кыргызстанда атагы чыккан компаниялар, биз аларга толук ишенебиз. 2016-жылы ушуга окшош биздин улуттук кыргыз кийимибиз бул чапан. Анан чапан сыяктуу кылып мындай кичине официалдуу жагына алып кеткен дизайнерлер деп иштеп беришти. Кээ бирлер айтып атышат, ошо Рио де Жанейрода дагы ушундай ушуга окшош парадный форма болду деп. Эми ал жерде кичине мындай жылуураак кездемеден жасалган. Анткени Рио де Жанейро 2016-жылы биз барган айлар бул аларда кыш болчу. Анан биз туура чечим кабыл алдык деп байкадык. Азыр болсо Токио кичине ысыгыраак. Анан бул жерде атайын ошол биздин спортчуларыбыз, машыктоочуларыбыз ачылыш аземинде ысыбасын деп. Бирок кээде биз мындай бир муздак комнаталарга кирип калабыз. Ал жерде үшүп кетпесин деген мааниде дагы ушундай дизайн болуп чыгарылды. Башкача айтканда, бул форманы биздин спортчулар Токиого баргандан келгенге чейин кийип жүрүп же бир эле кийип чыгып туруп анан жок, бул ачылыш аземине эле гана. Ачылыш аземине анан кийин Кыргызстанга келгенде бир официальный бир эмелер болсо, мероприятиялар ошолорго кийип барышат. Күнүмдүк өзү бизде парадный форма деп биздин эмебиз бар, комплектибиз. Сиз көрүп турасыз. Андан тышкары спортивный форма деген биздин өнөктөшүбүз канекей кийип турат. Бул Тектоп деп Кытайдан чыккан компаниябыз. 2018-жылдан бери чогуу иштеп келатабыз. Алар 18-жылы Азия оюндарына 250 комплект бекер беришти. Эми Токио оюнуна дагы бекер кылып спорт 15 түрүнөн турган спорт комплекти беришти. Эми андан тышкары спортивно специальная форма деген бар. Бул спортчуларыбыз, балбандарыбыз күрөшкө чыкканда, спортчуларыбыз чуркаганда соревновательный процессте кие турган формабыз. Бул жерде дагы биздин өнөктөшүбүз, улуттук Bixer Sport деген компаниябыз колдоп, жардам берип жатат. Канекей айым, айтсаңыз, бул форма кандай экен? Чынын айтсам, абдан ыңгайлуу экен. Бизге чоң спортчуларга чоң сумка берилди. Анын ичинде Салмат Абжапарович айткандай эле 15 түрдөн турган спорттук кийимдер бар экен. Белгилей кетсем, бут кийимден баш кийимге чейин. Япония нымдуу жана ысык болгондуктан ар бир кийим ошого дал келет экен десем жаңылышпайм. Ошондой эле ар бир спортчулардын атынан айта кетсем, баарыбызга жагып, сүйүнүп кийип отурабыз. Бут кийими да ыңгайлуу деп буга чейин айтып кеттиңиз. Жакшы. Бут кийими да абдан ыңгайлуу экен. Кайра эле бул формага келе турган болсок, калпак жөнүндө айтпай калып турсуздар. Калпак эми биздин улуттук калпагыбыз. Биз ачылыш аземине ар дайым калпагыбызды кийип чыгабыз. Дагы эмне? Жакшы. Урматтуу Салмат мырза, Канекей айым, Марат мырза, студиябызга келип, кызыктуу маек куруп бергениңиздерге сиздерге чоң рахмат. Ал эми Канекей айымга биздин редакциянын атынан, ошол эле Канекей айым менен чогуу бара жаткан бардык олимпиадалык курамга биздин редакциянын атынан ийгилик каалайбыз. Кадырман телекөрүүчү, студиябызда Улуттук олимпиада комитетинин башкы катчысы Саламат Эргешев, олимпиадалык курамдын мүчөсү Канекей Кубанычбекова жана спортту өнүктүрүү жана анализдөө бөлүмүнүн башчысы Марат Аскарбеков болду. Эскерте кетсек, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов олимпиададан алтын уткандарга 10 миллион сом, күмүшкө 7 миллион, коло байге үчүн 5 миллион сом берилерин белгиледи. Спортчуларга ийгилик каалайбыз. Эфирден көрүшкөнчө.